Саламатсыңар, урматтуу достор. Бүгүн мына биз кайрадан өзүбүздүн көрсөтүүлөрдү улантып жатабыз. Биз силер менен өткөн көрсөтүүлөрдө биздин баатырлык эпосубуз Манас жөнүндө сөз баштаган элек. Мен өзүм айтып өткөндөй, Сагынбай Орор Бакыттын вариантынын негизинде 5 томдук роман жазгам. Кара сөз түрүндө мына өзүңөр көрүп тургандай мына 5 томдук роман толук ойдон жазылып, бул китебимди мен Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим Берүү Министрлигинин Илим Берүү Академиясы тарабынан текшерүүдөн өткөздүм. Bunun натыйжасында китептердин баардыгы Кыргыз адабияты программасы боюнча кошумча окуу китеби катары азыр программага кошулган. Андан тышкары мен бул китебимди дагы көбүрөөк жайылтуу максатында мен бул китебимди өзүм орус тилине дагы которуп чыгып, аны дагы мектеп программасына коштуруп салганмын. Мындан тышкары мен биздин Манасыбызды дагы андан элдин арасында мындан да көбүрөөк жайылтуу үчүн атайын интернет сайт ачканмын. Англистан болон epos-manas.com деп, ал сайтка мен толук ойдон өзүмдүн романымды койгонмун. Орусчасында, кыргызчасында, кимде ким кааласа ошого берген китептин электрондук варианттарын сатып алса болот. Ал эми мына кагаз түрүндөгү китептер болсо, муну китеп дүкөндөрүнөн алсаңар болот, же болбосо менден сатып алсаңар болот. Мындан тышкары көрүп атасыңар, мен YouTube каналды ачып, Манас жөнүндө азыр көптөгөн маалымат берип, андан кийин өзүмдүн китебимди окуп берип жатамын силерге. Мунун баарын мен биздин жаштарыбыз Манасты унутуп калбасын, билбей калбасын деген максатта жасап жатамын. Себеби өзүңүз көрүп жатасыздар, биздин жаштар көбүнчө уюлдук телефондор менен кызыгып, интернет сайттарды карап, китеп окуганга анча эле кызыктар болбой калышты. Мунун баары биздин Манастын окулбай калышына өбөлгө түшүшү мүмкүн. Себеби Манас эпосу бизде 500 000 сап ырдан турган өтө чоң чыгарма. Ошондуктан электрондо болгондуктан муну өздөштүрүш жаш балдар үчүн эмес, чоң кишилер үчүн да өтө кыйын. Алардын балдардын түйүшүн жеңилдетүү максатында мен ошентип атайын кара сөз түрүндө романды жазып коюп, силердин назарыңыздарга азыр сунуштап отурамын. Ошон үчүн силерден сураныч, бул китеп жөнүндө маалыматты мен YouTube'да маалыматтарды өзүңөрдүн туугандыктарыңарга, тааныш биштериңерге бүт баарына жайылтсаңар, репост кылгыла, айткыла, өзүңөр подписка алып жазылгыла, бүт баардыгына айткыла. Эл канчалык көбүрөөк Манасты билсе, бизге кыргыз эли үчүн ошончолук жакшы болот. Өзүбүздүн балдар да окуп үйрөнөт. Муну башка элдер да окушуп, Манас жөнүндө маалымат алышып, биздин элибиз кандай экен, кандай кыйынчылыктарда, кандай азап тозоктордон өтүп, кантип эгемендүүлүк сактап алган жөнүндө алар дагы түшүнүп алышат. Мунун баары менен биз Манасты жайылтууга өзүбүздүн азыр көптөр баарыбыз салымыбызды кошкон болобуз. Эми мен ошо айтайын деген кыскача ушул. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окуууну улантамын. Өткөн жолу биз укканыбызда ал жерде биз Манас Нескара менен табыша кетип, анын артынан кумуш жөнөгөндө атасы ага жетип алып, атын чылбыр кармап алган жеринен ушул эпизоддон биз токтогон элек. Эми мен силерге андан аркы окуяларды окуп берейин.
Канчалык булкунса да Жакып баласынын атын чылбырын кое бербеди. Алар кайра колуна келип ызычууга күбө болушту. Басаңкул, менен синип келген баатыр менен балбаны, улуктар өлгөн, элин эскарасы качып кеткен Кытай калмактарынын баары калтырап, кара көзү жалтырап, жан соогаттап жатышыптыр. Силерге эч качан катылбайбыз деп алар төбөгө колун алып, кыргыздын аксакалдарына койдой чубап барышты. Кыргызстан Эскаранын аскерине туткун болгон Жайсаңбайдын жесирлерин бошотушту. Тонолгон мүлк толук боюнун айылдыктарга таратылды. Бирок алар аны үйүп-шүйүп көтөрүп, Манас, Айдаркан, Жакып Дөгөндүн алдына алып барышты. Мунун баарын эмнеге алып келдиңер? Таң калды Жакып. Урматтуу кыргыз туугандар, терең элди кыргыздарга Жайсаңбай, биздин Эскаранын аскеринен куткардыңар. Эгерде жардам бербегениңерде алар мүлкүбүздү гана тартып албастан өзүбүздү тилип койбойт эле. Ошондуктан элибиздин атынан ушул дүйнөнү өзүңөргө алгыла. Муну кабыл алсак, силер кантип катыларды өткөрөсүңөр? Оңтойсуздан сурады Жакып. Аман болсо башым дагы чыгаар чачым. Жаныбыз аман болсо мындай мүлктүн дагы далайын табабыз. Туурабы туугандар, кайрылып Жайсаңбай айылдаштарына. Туура, колдоштарды баары. Аксакалдар унчукпай туруп калганда Жайсаңбайга Манас жооп берди. Моңголдар, сага не болду? Акылың кайда жоголду? Ачууңан сурады ал. Ары мүлкүңөрдү жолдон айырып алдык деп алып койсок, биздин атыбыз ким болот? Силерди чаалган Эскарадан анда кандай айырмабыз бар? Баскынчы, каракчы деп ичиңерден жаман көргөнүңөрдүн бизге эмне кереги бар? Жок, батыр шашкалактай силер Жайсаңбай. Эч ким силерди каракчы, баскынчы дебейт. Мунун баары биз силерге чын жүрөктөн тартуулап жатабыз. Жок, башын терк жайкады Манас. Эч нерсе албайбыз. Тетирисинче жетпей жаткан керектүүңдү бизден алгыла. 3 күн ыйлап жүрдүңөр, эми күлкүңөр чыксын. Силер чындап тартуубуздан баштап тартып жатасыңарбы? Ооз ачылды Жайсаңбайдын. Ооба, күлүмсүрөгөн Манас. Аяк башты жыялы, аяк жагы 3 арал, капталың кара кум болсун. Кабардашып жол келсе, жерлер жериң бул болсун. Эскаранын аскери талкалаганыбызды укса, Эсенкан бизге каршы сөзсүз аскерлерин жөнөтөт. Ага чейин чим жатпай бекемденип алалы, алеңгерди салалы. Манастын марттыгына, берешендигине карап турган элдин баарысы айран алыр болду. Жайсаңбайдын айылдаштарынын мүлк ээлерine кайрадан кайтарып берилгенден кийин Манас туткун болгон кытайлыктар тагдырын чече баштады. Өзгөчө райымсыздык көрсөткөн баягы катын кызга катылган 86 киши тиги дүйнөгө жөнөткөн. Калган 6300 колдун жанын Манас аман калтырып, курал жарагын алып, өздөрү үйүнө кое берди. Убакыт өтүп, Манас 14 жашка чыкты. Турмуш өз нугунда өтүп жатты. Кыш өтүп, жаз, анын артынан жай да жетип келди. Үйдө жатып эриккен Манас күндөрдүн биринде Жакыптан ууга барып келүүгө уруксат сурады. Атаке, уруксат берсең, жолдоштору менен 3 аралга барып, бугун маралатып, бир чет жазайын. Барсаң бар, балам, макул болду Жакып. Бирок этият болгула, макул ата. Манас янына 7 жигитти алып, тагытып, куш салып, 5-6 күнгө 3 аралга бет алып, ошол бойдон дайынсыз жоголду. Кеткен 11 күн болгон баланын караанын бир жагын көрбөй, аткыл каба быккан тирүү жан жок. Манастын жоголгонун улам ата-энесин тынчып кете баштады. Бул балага эмне болду? Санаасы санга бөлөн Жакыптын. Ал кайда жоголуп жүрөт? Сен муну эркек болуп туруп билбесең, аял башым менен мен кайдан билет элем? Нааразы болуп күңкүлдөрү чийилди. Туш-туштун баары бизге кас, тууган бизге аз эле. Ого тынчтанды Жакып аялдын сөздөрүнө көңүл бурбай. Мунун туура абышка макул болду чийилди. Жакып ордунан туруп, ары бери ойлоо басып, кийин байбичесинин алдына токтоду. Мен үйдө отура бербестен Манасты издеген чыгайын, деди ал чийилдига. Бүгүн талаага барып, 3 арал жолун карайын. 11 күндөн бери дайынсыз болгон балаңдын караанын табайын.
ошондой кыл абышкан колдоду Жакыпты чийирди. Аялынын батасын алып Жакып учуна катын минип төтөрөп жолго кирип баласын издеп жөнөдү. Кайдан баласын издесем экен ойлонуп барат дала үстүндө. Бул балам кайда кетип калды? Балким алыскы жолго салып Шумурай алар көлгө кетип калгандыр. Жетен тештигине салып деңизге жол тартты. Ал эмнеге мынча кечикти? Ар нерсени ойлонгон Жакып айылдан узап ат чабым жолго жетти. Капысынан алдындагы ат кулаптуу шабырдан көп темир кийинген, белине кылыч байлаган, колунда найзасы бар, ошогор мылтык асынган 11 акчан киши чыгып, аны дароо курчап алышты. Алардын башчысы узун бойлуу, кең даалуу кара торо Бакбурчун Жакыптын атын чылбырдан алды. Токто, абышка, өкүм сүйлөдү ал. Сен кимсиң? Кайда баратасың? Жол болсун, баатырлар, коркконун билдирбей, кайратты сүйлөдү Жакып. Өзүңөр кимсиңер? Эмнени издеп жүрөсүңөр? Ким экенин сурап, эмне кыласың? Сени келди Бакбурчун. Биз Жакып шал дегенди, анын баласы Манасты издеп жүрөбүз. Алар тааныйсыңбы? Кудайым сактай көр. Жүрөгүнө тыгыла түштү Жакыптын. Улар түрүнө караганда Кытайлар окшойт. Бизди жөн сурап жаткан жок. Ниети кара улардын. Коркконун билдирбей, эч бир сыр бербестен Жакып Бакбурчунга добуруна сүйлөдү. Ой, силер кандай адеп иштемесиңер? Дегенде өзүңөр таанышпайсыңарбы? Аты жөнүңөр ким? Кайсы жуктан болосуңар? Бай Жакып менен Манасты эмне себептен издеп жатасыңар? Ушуну айтпайсыңарбы? Эй, келесо, ойтур ачууланды Бакбурчун. Эмне деп дөйдүрүп жатасың? Биз ушта калганда сен кимсиң? Арам өлөлөрүңдө атыңды батайт, демите сүйлөдү ал. Атымды айтпасам болбой калды окшойт. Тыгытчыларды таптакыр айласып кеткен абышка. Бирок чындыкты айтып биз балеге кабыл болуу үчүн буларды алдап, сырын билейин. Жакып башындагы калпагын колуна алып Бакбурчунга жылмая карады. Айып көрбөйсүң баатыр, деди ал. Мага окшогон карыган, алжыган чалган наразы болбогула. Элибизде дегенде коноктор өзүн тааныштырып, кийин муктаждыгын айтат. Мен ошол себептен силерден аты жөнүңөрдү сураган элем. Көп пулдырабастан атыңды айт, кайра талап кылды Бакбурчун. Болбосо башыңдан айрыласың. Айтайын баатыр, айтайын. Тартуу жылмайды Жакып. Менин атым Бердике. Бердике, сен Жакыпты Манасты тааныйсыңбы? Албетте тааныймын. Биз кыргыздар бул жерде азбыз. Ошондуктан билибизди жакшы тааныйбыз. Таанысаң айт чыныңды. Жакып доосуң же тууганың эмеспи? Шырттуу сурады Бакбурчун. Кайдан дейсиң? Колун шилтеди Жакып. Мындай туугандан душман артык. Жакып менин элдешки тусманым, Касым. Баласы Манасы 14 жашта. Аларды айдап кетесиңер же өлтүрүп коесуңарбы? Ага баары бер. Мен кайра буга кубанам. Ошондуктан чыныңарды айткылачы, жигиттер. Силер аларды эмнеге издеп жүрөсүңөр? Бакбурчун дароо жооп бербестен кабагын читтеп кууш көк көзүнө Жакыпка тигиле карады. Бул капбаш кыргыз сүйлөп жатабы? Же бизди алдап кууланып жатабы? Түсүнө караганда жеткен шүмшүк немеге окшойт. Буга чындыкты айтсамбы же жокпу деп калмак турсаң ойлонду. Чалга чынын айтайын, дешти ал акырында. Балким бул мурдар чындап Жакыптын душманыдыр. Анда ал бизге эң керектүү адам экен. Бирок баары бир мунун тизгинин тартып көрөйүн. Эмнеге кайра сырыңызды такып сурайсың? Чал ызырыңызды Бакбурчун. Эгерде сен Жакыптын душманы болсоң айтчы. Анын айылы кайда? Биз ал жерге баштап бардык. Дегенде аны эмнеге издегениңизди айткыла. Өжөлдөрдү Жакып. Ой, кандай сукун эмессиң? Эми чындап ачуусу келди Жакып Бакбурчун. Эмнеге сырыбызды билген интизар болуп жатасың?
Жоқ сөзді айтып ашуды орықпа. Жаныңдан үміт қылсаң, бізді Жақыптың айылына башла. Бұлардың түрі бұзыла баштады. Қорқып біткен қызарып та тұрған жүзіне қарап Жақып. Ачуысымен мен шындап өлтіріп қойбасын. Есен соңында бұлар жетер тарапқа айдап, қашып құтылып, Манас баламды табайын. Мақұл батыр, бағынғандай шүлі Жақып. Жақыптың айылын айтсам айтайын. Тарбағатай деген керуі бар. Ушул жерден аттанса, арасы 2 күнчүлүк Теректөө деген жер бар. Жақыптың қыстауы ошол жерде. Барсаңар, анын баласын оңой кармап аласыңар. Түшүндүңбү батыр? Түшүндүм. Түшүнсөңөр, эми жөн жайыңарды айтып бергиле, батырлар. Бакбурчун Жақыптын өжөрдүн келкисинен күлүп жибергенде, артынан башка калмактар да каткырып жиберишти. Ай, өжөр чалым, күлкүсүн тыя жооп берди калмак. Канчалык коркутуп күтсөк да айтканыңды бербедиң. Мак, анда ук. Биз Кытайдын тынчыгарыбыз, өзүбүз какканчынын аркай шаарынанбыз. Бирибиз Кумулдан, башкаларыбыз Камбылдан, Мардан, Тарландан, Коңгудан, Жеркенден болобуз. Бизди какканчынын каны Эсен кан мындан 6 жыл мурда Манасты кармап келүүгө ушул сапарга жөнөткөн. Себеби ал жок болбосо биз коого уруштан айрылбайбыз. Ошондон бери Манастын дарегин таппай жүрөбүз. Сени жооп турганыбыз аябай жакшы болду. Бизге анын айылын көрсөтүп бер, эркекке. Жақып жанынан кайрадан түңүлө баштады. Булардан эптеп кутулуп, баламды таап, алып качпасам, анын шоруп кайда тикейин деп чыктым. Койгула балдарым, жалбырышып Жақып. Мени көп кыйнабагыла. Менде төө жылкы мал бар. Аларды кайтарбасам каршыктыр жеп кетет. Ошондуктан силерди Жақыптын айылына алып барганга алым жок. Бизди алып барбасаң, анын айылын кантип табабыз? Ачууланды Бакбурчун. Аны мен айтып берем. Тиги чоң тоону көрдүңөрбү? Ооба. Ушул тоого карай түз кете берсеңер, Жақыптын айылын оңой эле таап аласыңар. Абышканын чоңго барууга таптакыр ниети жок экендигин түшүнгөн Бакбурчун айласынан жоопкерлер менен көрсөтүлгөн тоо тарапка жөнөдү. Алардан кутулганына кубанган Жақып ак калпагын баса кийип, кызыл төө чепкенин бошоп калган жазык кара куру кайрадан бекемдеп байлап, Токтогуз айылына карай чаап жөнөдү. Кудайга шүгүр ойлондум. Жанагы жер Кытайлардан эптеп кутулуп алдым. Бирок Манас баламдын абалы кандай болот? Ал кокусуна Кытайлар туш келип майып болуп калбасын. Муну ойлогондо Жақыптын маанайы кайра бузулуп, атынын басыгын акырындатып терең ойго чөмүлдү. Албетте, азыр Манас менде жалгыз бала эмес. Токолдун бакты өлө 2,5 ай мурда эркек бала тууду. Той берип, аргын мал союп, анын атын Абыкеп койдум. Манас шейит кетсе, ушул улуу калат. Бирок Манасты жайлагандан кийин Кытайлар мага асылышы мүмкүн. Абыкеп болсо бешиктеги жаш бала. Ал бирге таң болуп, агасы Манастын ордун баса албайт деп Жақыптын кабырын түтөдү. О, шум дүйнө арман ойлоду. Карыганда бир балалуу болсун, ага ар тараптан асып жатса, аны кантип сактап калам? Багым болсо кыйсамбы, же малым болсо жыйсамбы, же Манасты сактап калуу үчүн Түркүстөн жакка кетип калсамбы? Үйгө жеткенче ушундай ойлордон Жақыптын жүрөгү езилип. Бирок ал айылына жеткенде сыр бербестен жай баракка үйүнө келди. Төрдө ойлоп отурган шээрди абышкасын көрүп, башында чоң күрдөр барак солунулуп ордунан турду. Келдиңби чал? Манасты таптыңбы? Аны алып келдиңби? Үстөккө баса суроо берди шээрди. Жок, тапкан жокмун, куттан жооп берди Жақып. Отон бул абышка эмне дейт? Каарданбайбыз. Баланы таппасаң эмнеге үйгө жетип келдиң? Сага баланын кереги жокпу? Бала сага кандай керек болсо, мага да ошондой керек. Жактырбастан жооп берди бай. Аны издеген токтотуп үйгө кайтып келгенimдин себеби башка да. Ал кандай себеп?
Жақып Қытайларға жолыққанын, алар кантип алып качып кеткенин айтты. Суық қабарда буыны бошоған жерде бетін қолдары менен жаап, отқа ойлап жіберді. Қағылайын қаралдым, барлық дұшмандарың жоқ болып тілегі тегіз болып десем, башыма дағы қара бұлттар үйілген тұрбайбы. Эми сені дұшмандарыңдан қары қанатынан қантып қорғай алады деп озонду да. Қой байбиче, сорықты баштады аны Жақып. Өкілік бақыр үйлағандан еш пайда жоқ. Мен Манас сақтау үшін бір амал ойлап таптым. Ошоны айлықтарын ортасына салып, кеңешіп көрөдү. Мақұл алыш көз жашына артышты чейін. Мен эмне кылуум керек? Сен кызматчыларга айтып, айылдарларды үйгө чакырдың. Айыл башакталып, акыл башын бердикке баары келиштин. Жарай, шээрде ордунан туруп, сыртка чыгып кетти. Bir saatten keyin Жақып Бозунун жанына чакырылган айылдаштарынын баары келишти. Мына урматтуу жолдоштор, биз бүгүнкү Манастын окуубузду бүттүк. Эгер Манасты ушу угуп жаккан болсо, лайк койгула, комментарий жазгыла, подписка кылып, каналыма жазылып, Манасты таратканга өз салымыңарды кошкула. Азыр болсо дагы эфирде жолукканча саламатта калгыла. Кош болуңула.